Бүгүнкү жомогубуз жыл жана анын 4 уулу. Илгери өткөн заманда жыл аттуу ашкан акылман жашаптыр. Ал аябай боорукер, көп өнөрдү билген адам экен. Анын кыш, жаз, жай, күз деген 4 уулу болуптур. Достор, силер бир нерсени баамдап жатасыңарбы? Биздин бүгүнкү жомогубуз жылдын 4 мезгилине байланыштуу болот. Анда эмесе кулак салабыз. Жылдын экинчи уулу жаз жана анын артынан жай күндү аябай ысытып, булактар соолуп, кургакчылыктан көптөгөн жан-жаныбарлар өлүп калышат. Муну көргөн күз жамгыр, ага убада эле кыш калың кар жаадырып, катуу суук кылып жиберет. Буга чыдабаган курт-кумурскалар атасы жылга даттанып келишет. Жаз деген уулуңуз күндү аябай ысытып, кургакчылык кылып жиберген эле. Эртеси улуу уулуңуз кыш кар жаадырып, суук кылып таштады. Көптөгөн чымын-чиркейлер өлүп калды. Балдарыңызды бирдеме деп тыйып койбойсузбу? Дейт. Андан кийин арызданып, кой, эчки да келип, балдарыңыз күндү бир ысытса, бир муздатып, аябай кыйнап жиберди. Тыйып коюңузчу, дешет. Жыл 4 уулун чакырып алып, алардын кылган иштери жөнүндө сурай баштайт. Жаз, балам, эмне үчүн күндү өтө ысытып, жердин баарын кургатып жибердиң? Жан-жаныбарлардын баары арызданып келип жатышат. Ата, күнсүз жашоо жок. Күндүн нуру менен тирүүлүк уланат. Нурдан күч-кубат, жылуулук алышсын деп күндү ысытып жибергем, дейт жаз. Андан соң экинчи уулу жайга кайрылат. Уулум, сен эмне үчүн жаздан кийин күндү катуу ысыттың? Мынчалык катуу ысык тирүү жандын баарын куйкалап салбайбы? Жок ата. Аптаптуу ысык болбосо, мөмө-жемиш, дан-эгин кайдан бышмак эле? Аларсыз күн көрүү кыйын турат го. Күз балам, эмнеликтен сен абаны бат эле салкындатып, жамгырды көп жаадырып жибердиң? Күз атасынын суроосуна минтип жооп берди. Атаке, жаз, жай, бою иштеген дыйкан эмгегин жыйнап алды. Бактарактар түшүмүн мол беришти. Эми эгин талаалар бактарда жамгырга жуунуп, сергип эс алышы керек. Антпесе кийинки жылга түшүм бере албай калаарын ойлоп жатам. Кана балам, кыш, эми сен айтчы, эмне үчүн карды арбын жаадырдың? Анткени жаз, жай жерди кургатып жиберди. Мен кар жаадырып, кайрадан эритип, жерди суугардым. Антпегенде өсүмдүктөрдүн баардыгы өлүп калат эле да, дейт. Жыл балдарынын жоопторун угуп, алардын баарынын сөзү жөө эле экенине ынанат да көпкө ойлонот. Эмне кылуу керек? Бир күнү жан-жаныбарларды чогултуп алып, жыл минтип айтты. Баарыңар угуп тургула. Бир күн кыш, бир күн жаз болсо болбойт экен. Ошондуктан мен 4 балама күндөрдү бөлүп берейин. Ар кимизи өз иштерин ошол бөлүнгөн күндөрдө аткарсын. Улуу балам кышка 91 күн, экинчи уулум жазга 91 күн, үчүнчү уулум жайга 92 күн, эң кенже уулум күзгө 91 күндү бөлүп берейин. Буга кандай дейсиңер? Дейт, угуп отургандарга кайрылып. Буга баардыгы макул болушат. Бирок аю, суур, кашкулак макул болбой кол көтөрүп сөз сурашат. Кана аю, айтчы, дейт жыл. Аю өз оюн айтат. Улуу уулуңузга күндү азыраак берсеңиз экен. Анткени карды калың жаадырып жиберсе, биз тоо таштын арасында кантип жашайбыз? Ачкадан өлбөйбүзбү? Дешет. Суур менен кашкулак да аюнун сөзүн улап. Мээр деген чөп бар, ошону тиштеп уктагыла. Көктөмгө дейре жыргап жата бересиңер, дейт жыл. Ошентип, жылдын 4 баласы 4 мезгил аталып калыптыр. Алар кыш, жаз, жай, күз. Аю, суур, кашкулактар болсо кышкысын мээр чөптү тиштеп, эч нерседен капарсыз уктап жата берет экен.